Жаңы жылга караган күндөн баштап бардыгыбыз ушундай жакшы фильмге күбө болдук. Бул лифт тасмасынын ремейки болду. Ошону жаңычылап чыгарып, барыбыз көрүп, аябай бардыгыбызга жакты десек жаңылышпайбыз. Ошол жактан тарткан режиссеру бизде конокто Жолдош Абдыбеков жана ошол жакта ролдорду аткарган биздин актриса эжекелерибиз Жаркын Балыкбаева, Гүлмира Турсунбаевалар. Саламатсыздарбы? Кирип келген жаңы жыл байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Дагы бир ирет. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Анан кийин айтыңызчы, биринчи эле суроо сизге болсун. Режиссер катары. Ушул тасма негизи бардык кыргыздардын жүрөгүндө калганда лифт тасмасы. Ушуну эмне үчүн кайрадан жаңылап чыгуу качан келди сизге ушул идея? Бул идея келгени жаңы жылдык ар дайым эле көрсөтүүлөр тартылып келет, концерттер тартылып келет. Анан бул идея эски фильмди алып, баягы жаңы тартуу биздин коллективдин идеясы болду. Бул фильмди тартууда 1,5 ай мурун баштаганбыз муну. Сценарийин жазып, бизде сценарист Кайрат Иманалиев Улжубаевич жазды, аны көркөмдөп чыгарып 1,5 ай мурун иштеп чыктык. Анан тартууда көптөгөн эми алмашуулар болду десем жаңылышпайм, себеби актрисаларды, актерлорду тандоодо баягы аябай дыкат иштеш керек экен. Анан эки эжени тандаганда мен жаңылган жокмун деп айтсам болот, себеби тасманын көркүн ачып берди, аябай. Жакшы, анан кийин мындай экөөбүздөр ушу тасма тартылганда биз аябай күлүп аттык да, кадимкидейчи, баягы ай орусча үйрөнүп албайсыңбы деп ушундай нерселерди чыны жашоодо да көрөбүз го. Ушул ролдорду аткаруу сиздер үчүн кыйынчылык жараткан жокпу? Сиз баштап бериңиз. Жок, кыйынчылык жараткан жок, бирок бул фильм мурун кеткен да. Анан мен кичине чочуладым, уже Сайра Гумшалиева эже элге мындай көзүнө канып калганда, кандай анын взгляды, көз карашы. Ошондон кичине чочуладым да. Ушул эжеге жеткире аламбы, жеткире албаймбы, кандай болот экен деп мен лично аябай корктум өзүм. Анан фильм кандай болуп кетет экен деп мен негизи эле мына Жолдошко айттык, окуу жеткире албай калсак эмне болот деп ойлонуп кетем да. Ал мастер да чоң. Анан кийин фильм чыгып кеткенден кийин анан кичине деп эс алдым. Себеби общий фильм аябай жакшы жакты да мага өзүмө. Анан Кудай жакшы болгон турбайбы дедим. Анан бирок элдердин мнениясын баары көчөдөн кармалап алып эле, троллейбустан, маршруттан эшикти жаба албай жатсам, кое туруңуз, жыламыштансыз, жыламыштан деп айтасыз, деп эле кайра ушундай бир киши. Ой, абдан жакшы айланайын, абдан жакшы деп. Анан элдин мнениясын уккандан кийин кичине мындай из алып калдым да. Эң ал эми ушул кино тасма тартылып жатканда кандай кызыктуу окуяларга сиз күбө болдуңуз? Кызыктуу окуялар ушу эле тигил ырчыларды күтмөйлөр болду, аябай деле мындай бир чоң бир жакшы эме болгон жок. Биз процесс эже айткандай эле жанагындай салыштырмалуу болот деп эле биз ролдун үстүндө иштегенге көбүрөөк аракет кылдык да. Эже көз барбап жактан эми окуй, кандай болобуз, мындай болобуз. Анан бирок эми бул тигилердин ал замандагысын буяк кичине современный, анан музыкальный болду да. Анан бизге койгон мен өзү негизи эле аябай режиссерлорду жакшы угам да. Театрда болобу, кинодо болобу. Булар эми баягы илгертеден эртерээк иштейт, анан өздөрүнүн көз караштары бар. Ошолорду аткарганга аракет кылып эле биз ролдун үстүндө иштегенде болдук да. Өзүңүздүн ролуңуз өзүңүзгө жактыбы? Мен кайсы роль ойнобойн мага жагат да, ошону жаккан үчүн согласие берем да, макулдугумдучу. Балким ар бир нерсенин үстүндө иштеп жатканда биз өзүбүзгө кандайдыр бир тарбиялуу нерсени алат эмеспизби? Ушул тасмадан сиз өзүңүзгө эмнени ала алдыңыз? Кайненен алдым го мен дейм. Келинге кандай мамиле кылыш керек, бирок мен келинге мындай мамиле кылбайм күнөштө. Анан Гүлмиранын мамасы айтыптыр да, эмне фильм жактыбы десе, койчу айланайын, же тил угасың, же мушташасың, же таяк жейсиң деп. Анан өзүмө какой-то бир баягы кандай ар жакта кандай дагы фильмде ойношум керек мага көп эме берди да. Көп мындай өзүмдүн ошо Сабир эжеден да алдым, аны албайм деп айта албайм мен. Себеби ошонун Сабир эженин көз карашы
жөн эле мынтип карап койгону просто ушундай жакчы да мага. Анан ичимен ойлоп калчумун, ушуну мен деле ойноп койсом кандай болот деп. Эми Кудайга тобо карабайсың, айланып келип мага берди, ким Жолдошко келишине рахмат айтам. Мана мен айттым башында эми жакшы ойнойбузбу, жакшы ойной алабызбы. Аны көрө жатары заранее айта албайм мен момундай ойнойбуз деп. Муну эл четет дедим, эл көрсүн, эл кандай чечет, жакшы болобу, жакшы болбойбу, элдин астына коелу дедим. Ошо. Такшы анан кийин ушундай музыкалаштыруу жагы аябай кызыктуу болуп тур да. Ушуну кантип качан ойлоп таптыңыздар? Бул фильмди тартканда биз эң өзгөчөлүгү мындай болду. Эски музыкаларды, эски ырларды ошону жаңы вариантта жазып, анан сөзүн которуп, ошого аябай басым жасадык. Себеби дегенде фильмдин өзүнө тартып койсок мындай супсагыраак болуп калчу да. Анан музыкалаштырып тартканда аябай мындай даамы чыкты десем болот да. Себеби аякта 3 композитор иштеди, сөзүн жазгандар иштеди. Жеңишбек акын, Жеңишбек Жумакадыр деген акебизди билесиздер. Кайрат Олжобаев Чемераев ал сөзүн которду. Анан бизден Нурдин Төрөбеков деген өзүбүздүн үн режиссер ал 2 композитор менен иштеди. Анан эгер бул музыканы кошпосок анда фильм супсак болуп калмак да. Ал эми ушул негизи тасманы биздин чет элде жүргөн балким айрым мекендештерибиз көргүсү келет же Кыргызстанда көрбөй калган инсандар көргүсү келсе кайдан тапса болот дагы? Эми ушуну жакшы айтып кеттиңиз. Биз 31-нде эфирге бердик. 1-январда эле карасам уже YouTubeга чыгып кетиптир да. Анан демек интернет тармагынан таба алса болот азыр. Бирок эми бизге келип эле баягы жакшы качествосы менен алып кетсе эле болот бизде. Сиздерден алса дагы болот турбайбы? Жакшы, анан кийин ушу жакында эле сизди ушу жакшы иши үчүн президенттин алтын саатын алды деп уктук. Куттуктайбыз. Ушул фильм үчүн алдыңызбы же качан алдыңыз? Бул саат эми баягы фильм менен бирге келип калды. Саат жөнүндө айта кетсем, бул мен эми буга чейин фильм тартып көргөн эмесмин. Айта кетсем, буга чейин президенттин түз эфирлерин болобу же саясий редакциянын режиссеру болуп иштегендиктен саясий передачалар тартканга көбүрөөк басым жасачумун. Анан быйыл биринчи жолу фильм тарттым. Анан саат болсо эми баягы 10 жылдан ашып калды режиссер болуп иштегениме. Ошонун эмгеги деп эле. Сиз айтып калдыңыз, негизи саясий программалардын үстүндө иштеп жүрчүм деп. Мына ушул комедиялык тасмадан соң, саясий программаны жасагандан соң өзүңүзгө кандайдыр бир жыйынтык чыгардыңызбы? Сизге көпчүлүк учурда кайсы жаатта эмгектенген жагат экен? Эми чыгармачыл адам болгондон кийин ар тармакта иштеген кызыктуу. Мен эми буга чейин саясий көрсөтүүнү тартып жүрүп, киного аралашпагандыктан биринчи жолу тарттым. Анан эми Кудай буйрса кинонун көзүн ачып алдык. Эми дагы эжелери менен дагы иштесем деген оюм бар. Жакшы, жанагы Светлана Акматалиева алып барып атканда элестетет го, Камчыбай экөөбүз жатып алып. Ошол жер, тартылган жер кайсыл имараттын үстү болчу. Аны айта кетейин, аябай кызык болду да бизге. Бизде Өчпе соттун маңдайында, площадьтын маңдайында Дамас деген 10 канча этаж здание бар экен, ошонун үстүнө тарттык. Аябай кызыктуу болуп тур, мындай өзүнчө элестетип, чын эле адамдар ошондой болуп калып, ошону мындай чыныгы элестетип аткандай берипсиздер да. Демек, бул фильм ушу жаңы жылдык болуп аябай жакшы тартылды. Буйруса эмки жылда ушундай бир жакшы элдин маанайын көтөрө турган фильмдерди күтсөк болобу? Эми келечек алдыда убакыт көрсөтөт эми. Эгер тарта турган болсок тартабыз. Ал эми сиздерде чыгармачылык жаатта кандай жаңылыктар болуп атат? Биздин театрда болсо, Кудай буйрса жаңы бир спектакльге отурган атабыз. Анын режиссеру Кыргыз академик театрында иштеген Марат Козукеев келип койгон атат. Азыр эми башталды иш, жаңы жылда жакшы эс алдык, эми Кудай буйрса иштейбиз го. Жакшы, анан кийин ар бир эле актердун ушундай бир кыялдары болот го. Мен ушул карманды ойносом, ушул нерсени аткарсам деген ушундай жакшы тилектер болот да. Сиздер үчүн ошондой кармандар барбы же ойнодуңуздарбы? Ой, мен жолуну айта берейин. Багы бул актриса, актерлор такыр ролго тойбойт экен да. Бул жаш деле биз мен эми жаш деле эмесмин, Гүлмира жаш да. Ошо жаш өткөн сайын ушуну ойносом, тартылсам, ой Кудай, тартылып калсам экен деп эле ушинте берет экенсиң да. Мен деги эле мен кинодо көп эле ойнойм. Мына Абдужапаровду ойнойм, Темир Бирназаровду канча ролдо ойнодум. Бул бала да биринчи тартылышым да. Анан мындай жаңы үйрөнүп келаткан балдарга тартылдым. Ошондо деле тойбойм да.
Анан эле Темирге айта берем Абдужапаровго. Качан тартасың мени? Тартасыңбы? Тартам же тартам. Шантан Баатырга тартам деп ошо. Анан ойлоду окшойт бул жанды койбойт го деп. Ушундай экен да адам. Мен билбейм, өңгөнү билбейм, мен ошо ролго тойбойм. Анан тартыла берсем экен, ой, түшө берсем экен киного. Киного түшкөндө үйдө тамактын баарын жасап, чайдын баарын даярдап, ушулар чыкпаса экен балдарым деп ушинтип туруп анан баарын даярдап кетем да. Эч жерим оорубай да калат. Киного түшпөй калсам эле же башым ооруйт, же белим ооруйт, же колум ооруйт. Кино менен жашайт эч жерим оорубайт. Оорубай калат. Ошондой болсун. Чыныгы искусство адамы деп сиз да айтса болот. Баягы анан кантсың бечара деген сөзүңүз бар. Ошону эстей берем да. Өткөндө Майрамбек келиптирди. Анан мен ана баланы биринчи мындай бетме бет көрүшүм да. Сиз анан кантсың бечара деген сизби деди. Кайсын айтып атат деп коем. Ой, эже белгисиз маршрутта анан кантсың бечара деген сизби. Ооба мен ушул сөз менин дейт, мына мээме калып калыптыр дейт. Ошо менде да калып калыптыр. Сиз айтыңызчы, ушул суроону кыялдар барбы? Ошо кайсыл ролду же карманды аткарсам деген оюңуз бар, же аткардыңыз? Сиз да каалаган ролдорум толтурам. Жаш кезде жаш героиналарды ойногум келди эле. Баягы эми убакыт өткөн сайын өзүбүздүн учурдун героиналарды толтурам, мен деле эжедей болуп. Сизди билесизби, көпчүлүк учурда мисалы тасмадан көргөндө шайыр ар дайым ушул кыргыздын көпчүлүк учурдагы айымдарынын образын түзүп бересиз. Ушул образдарга сиздин мүнөзүңүз дагы топ келеби? Чыныгы жашоодо. Мен аябай назикминчи. Эми жанагындай окшоштук жактарым да көп. Мен, например, аны жашоодо жасабай турган нерселерди дагы эми экрандан көргөзүп алам да. Эже ушундай экен. Мен да кинолордон көрүп жүрүп ойлогом да, аябай кинодо аткарганда эже го деп өзүнө чалып анан сүйлөшсөм, аябай тим менен токто адам экен аябай. Жакшы. Рахмат анда келип бергениңиздерге. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ушундай экрандан жүзү болуп, жакшы фильмдерге тартылып, элге ушундай жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Ал эми сиз болсо ошо жакшы фильмдерди тартып жүрүңүз. Бир нерсени айтып кетелик, баарын кыргыз элинин жаңы жылы менен куттуктайбыз. Анан бүгүн дагы эски жаңы жылда биздин кинобуз болот. Кайсыл киноңуздар? Ушу лифтти бүгүн да кайталанат. Кайсыл каналдан канчада? Коомдук каналда саат 20:05 көрсөңүздөр. Демек биздин кино сүйүүчүлөр коомдук каналды көрсөңүздөр болот экен. Анда чоң рахмат сиздерге. Терең ыраазычылык, ийгиликтер болсун. Рахмат.